Жолуң болгор кыргыз, мени жакшы көргөнүң да, жаман көргөнүң да биздин өткөндөгү көрсөтүүбүз. Лесбиянка кыз жөнүндө болсо, биз бүгүн элетте жашаган кыргыз урпагы транс баланын энесинин баянын угабыз. Биз мындай ата-энелерге таазим этебиз. Себеби ар бир ата-эне кызынын же баласынын ушундай тагдырына макул болбой, менин мындай балам жок, кызым жок деп үйүнөн чыгарып койгон учурларга көп күбө болуп жүрөбүз. Ошондон улам жүрөгү айкөл бир эжекебизди атын тааныштырбайм, себеби биздин коомдо урайын, согоюн деп эле тишин кайрап тургандар көп, өктөм мүнөздөгү. Андыктан эже балаңыздын тагдыры жөнүндө ошол жамы жортко түшүндүрүп берсеңиз. Балам жөнүндө баян кылсам, ошо кыргыз элине биринчи чоң мындай энелик саламымды айтат элем. Ушу мендей болгон энелердин саламы менен кошо ошолордун көйгөйүн чечишкенге жалпы эл журтум жардам берип, ушул эл журтумдун жардамын калай калк аркылуу мен Ыйлабаңыз, кайрат кылыбыңыз. өлкөбүздүн жаны болуп аткан ханы, элдин падышасы болом деп турган Садыр Жапаровго да кайрылып кетет элем. Ушул мен баламды мисалы үчүн ушундай болсун деп атайын төрөгөндөй керек болсо ушул айылдагы эл журтту мындай коюңуз, катарлаш кошуна жашаган кошуналарымдан запкы чегип, кээ бир туугандарымда Шүмшүк баласы үйлөнгөн аттыр, жанагы Шүмшүк кызы бала болуп ошол үйлөнгөн аттыр деген сөздөрдү да уктум да. Өз эле бир тууган эле жеңелеримден. Анан ушу балдардын көйгөйүн көрүп туруп, балаңа жардам берем деп, ушу баламдын көйгөйүнүн аркасынан ушу менден интервью алып аткан мондай жакшынакай адамдар менен таанышып атам. Ушу баламдын көйгөйү эмнеден болду экен, каны туура эмес болуп калдыбы, же мээсине доо кетип ушундай бир туура эмес ойлорго, туура эмес чечимге келип атабы деген ар түрдүү мондай жүрөгү ооруткан сезими менен ушу отура албай, балам 16-га чыкканда ушу Бишкек шаарын көздөй ушу медицина тармагынан, жок дегенде ушу медицина тармагынан жардам болобу деген үмүт менен ушу Бишкекке да келгем алгачкы ирет. Бирок ошо менин кайгымды медицина тармагы Бишкектен жардам бере алган жок, себеби ушу Айчолпондой болгон жаркыраган кызың эле, сопсонун чуркаары ойноп жүргөн кызың эле 16-га чыгып алып келип эле мама мен эч жактан бери эле уул болгум келип жүргөн. Мен кенедей 5 жашыман эле баланчанын кызын сүйчүмүн. Мен кенедей чагымдан эле ушу атам зым кесип атса зым кеским келип, мык какса мык каккым келип, апамдын сиздин жаныңызга жардам бергим келбей, үй оокаттарын жасагым келбей, ал эми үй шыпырып же болбосо идиш аяк жууганды аябай жаман көрчү. Анан ушуларды кылгым келбей, көбүнчө ушу эшикте ошо атам кандай иш кылып атса ошону барып иштешким келип, ошонун жанында жүрүп көп нерсени билет экен да буга, мен ошону өзүм билбептирмин. Чоңоюп ошо 16-га чыгып, ошол окуу жайына өтүп, 9-ду бүткөндөн кийин 9-га чейин деле ушу мектеп тарабынан деле, тең туштарымдын тарабынан деле запкы көрүп эле жүрүптүр. Бирок ушу менин жүрөгүмдү урутпайын деп, мага ушу 16 жашка чейин бүт сырын, бүт болгон демине жүрөгүнө картып жүргөн да. Анан ушу кенедей баланын ошончолук бек болуп, мага да билгизбей, башкага да билгизбей, мен кайгырап өлүп калат деп ушу катып жүргөндө мен ушундай таңыркадым да. Сиздин баянды угуп отуруп мен да эсиме келип атат. Менин да баламдын тагдыры
так эле сиздин балаңыздыкындай болуп баягы туугандар арасында кээси ойлойт бул ичине жин кирип кеткен же бул мээси тайып калган деген түшүнүктөчү. Ал эми илимде буга жооп бар экен. Андыктан кыргыз эли илимге баш койгон эл эмес экенбиз. Илимий жаңылыктардан кабары жок эле. Жөн эле биздин ата бабада болгон эмес, биздин калкта мындай болгон эмес деген эле бир түшүнбөөчүлүк сезим күчтүү. Ошондуктан баягы феминалия кыймылы болбодубу былтыр быйыл жаз айындачы. Ошого сизге окшогон энелер дагы көз жашы кылып ошол энелердин укугу деп чыгышпадыбы? Ошонун артында сиздердин тагдыры жатат да. Ал эми момундай сиздердин бүгүнкүдөй форматта түшүндүрүү берүү коомчулукту мындай туура кабыл алууга себеп болот деп ойлойм. Сөзүңүздү уланта бериңиз. Мен дагы ошон үчүн ушу сиздин программаңызга келип отурам. Мен дагы аябай элден дагы, бийликтен дагы, медицина тармагынан да, бизди коргоочулар тармагынан дагы чоң үмүтүм бар. Ошо жогоруда айтып кетпедимби? Ошол өзүмдүн эле туугандарымдын арасынан баягы шумшук кызы бала болуп алып катын алып келген атыптырбы деп туура эмес сөздөрдү угуп алып катын алып келген атыптыр деп айтып, ал сөз кайра эле мага бат эле жетип калат экен. Мага жетип калганда ошо Айыл жери ошодо. Жүрөгүм жөнүнө бирөө кесип кеткендей болуп эле ушундай жаман болуп, ал сезимди азыр бере албайм, айта да албайм. Аны эстесем тим эле ойчу тегеренип кетким келет. Бирок эненин жүрөгү кыйын экен. Ушунчага чыдадым баламды мен ушундай болуп эркек бала болгум келип атат. Мен эркектин кийимин кийип, эркекче басып, наконец-то мындай сезимимди катпай монтип өзүм менен отун болгум келип атат мама деп ушинтип ачык сырын айтканда эмне кыларымды билбей таң калып, ордумдан турганга эмес, оозумду ачканга алгым келбей калган. Баягы музейдеги феминалия кыймылынын аракети дагы коомчулукта терс кабыл алынбады эле. Баягы Даниялык сүрөтчү кыз жалаңаш чыккандачы. Бирок андай форматка карата албетте бүгүнкүдөй сиздин айтканыңыз аркылуу кыргыз элинин жүрөгүнө жеткирүүгө болот да. Себеби булар кандай маселеге кабылышы мүмкүн? Себеби кээ бир бизге каршы добуш каткандар да мынтип атпайбы? Булар сөзсүз эле өзүн афишировать этип мындай коомчулукка жар салбай эле койсо эмне болуп атыптыр, укугу тебеленип атыппы депчи. Бирок булардын укугу кадам сайын тебеленип атканын коомчулуктун көбү түшүнбөйт да. Ошол жагынан айтып берсеңиз, балаңыз кандай маселелерге кабылып жүрөт? Ал жагынан айтсам эми балдар деген ар бир менин эле балам эмес же меникиндей балдардын баары эмес, ар бир эле адам өзүн мисалы өзүнчө бир булар өзүнчө бир адамдык индивидуал статусу бар да. Ошол адамдардай болуп эле булар дагы ээн эркин, кенен ушу Кудай берген Кыргызстандын жеринде дейт. Мисалы үчүн азыр менин балам ушинтип заргакча ыйлайт да. Ушу өзүмдүн жеримде эле, сиздин жаныңызда эле, Кыргызстанда эле, Кудай берген Кыргызстанымда эле калпак кийип жүрүп эле, Кудай мага бергенедей этин аябаса, жаныңызда жүрүп эле сизди алаканыма салып багып алмакмын деп заргакшайт да. Мен туулган жердин топурак алтын экенин мурда эле билчүмүн. Бирок азыр ушул сөздү көп эсе жолу мынтип кара тамга менен басып айтат да. Бирок ошол туулган жеримде жүргөн топурак алтын жеримдин үстүн тебелеп жүргөн биздин падышаларыбыз, биздин аталарыбыз, биздин энелерибиз жогору бийликте иштегендер эмне үчүн биздин маселебизди чечип бербей, бизди чилдей таратып, тентитип ийди деп ыйласа, балам алыс, бирок сай сөөгүм сыздайт. Мисалы аларга азыр пандемияда учуруу болуп атат. Алар ошо сыртта, алыста жүрүп, аларды деле бияктан эмнеге качып келдиң аяка? Сыртка эмнеге кеткен? Ошо урт токмоктонбу? Ооба да. Себеби баламды кошоналар эле, ошо айылдагы чөйрөдөгү адамдар эле жек көрүп, монун баласы мондай деп тескери көздөр менен карагандыктан дагы, бирок ага чейин
ошол медицина тармагында окуучу, ошол медицина тармагындагы мугалимдер дагы балам 1-курсту жалаң 5 менен окуп атыптыр сенин балаң. Мен ошол зачеткасын деле көргөн жокмун. Тиги ошо өзүмдүн эле бир тууганым көрүптүр. Ошо балам практика өтүп жүрүп, бир тууганым болсо больницага көрүнүп жүрүп, анан ошол жерден поликлиникадан кезигип калышып, балам практикада жүргөндө. Эмне жүрөсүң десе, мен ушундай экзамендеримди тапшырып жүрөм деп анан Канабекчи зачеткаңды көрөйүн десе, ошо балам жалаң 5 окуптур 1-курсту. Анан ошол акыркы практикасында да баа коюлат экен, ошону койдурганы барыптыр да. Анан ошо көрүп калып, анан ошо бир тууганым айтып келди. Баламдын зачеткасын көрдүм. Азамат жалаң 5 окуп атыптыр, ушундай сыймыктандым. Мен ушундай кызым менен сыймыктандым деп, бирок ошол убакта бул өзүнүн улуу болом деп ачайын деп камданып жүргөн экен. Ошондо мен улуумун деп айта албайм, менин бир тууганыма деле, мугалимдерине деле айта албай, ошо практика алгандарга деле айтпай эле 1-курсту кыз болуп бүткөн. Бул дагы эле өзүнүн кыз статусу менен бүткөн. Анан 2-курска сентябрда барганда, 1-семестрге жакындап калганда, 2-курста 1-семестр октябрь, ноябрь убагында бүтөт. Ошол убакта уже отчисленияга кетип калыптыр кызым. Эмне болуп? Анан эле мага айтпайт, мен жүрөгүмдү оорутпайм дейт. Өзүнүн проблемасы жанагындай көйгөйү менен дагы балам ошол убакта азыр эле эстесем, аябай чүнчүп кеткен болчу да. Анан ушу менден жашырып жүргөн экен. Анан бир күнү билип калып, эмнеге сен сабакка даярданбайсың десем, мам, мен ошол кетип калганга туура келди, мени чыгарып үйдө окуудан эжеке койбой койду мага баа деп айтты. Эмнеге десем, сен эмне үчүн же кыз эмессиң, эркек эмессиң, ала кебектен эмнеде экөөбүз ушу ажатканадан уруша кетип, анан жиним келгендиктен катуу тийбесем, ушундай бир инцидент болуп кетип, анан мени отчисление кылып баа такыр койбой койду. Билсем дагы ошол эжекеси баасын ошол сабактан койбой коюптур. Анан ошондон улам отчисление болуп кеткенден кийин, анан мен кийин бул бойдон эле кандай кылып калам? Баланын да шагы сынып калат. Бул тем более кыз бала улуу болом деп атса, кандай кылам деп анан директоруна бардым. Учреждениянын директоруна барсам, директор айтты, сиз анда муну медбрат кылып иштетип коюп, эмки жылы 1 жыл медбрат болуп иштеди деген алып келип, анан психдиспансерден аякта учетто турбайт деген справка алып келиңиз деп. Анан макул деп баламды алып кеттим, келип орноштуруп иштеп, 1 жылдан кийин барып, жакшы жана эң жакшы деген баалар менен ошол окуу жайым бүттү. Анан ага чейин экөөбүздүн ушундай бир сөзүбүз бар эле. Баягы 16 жашка чыкканда келип мен улуу болом дегенде, балам, мен мындай сөзүңө чыдай албайм. Баягы эсиме келгенден кийин айттым да. Мындай сөзүңө дагы, мындай жоругуңа дагы чыдай албайм. Азыр сен ушундай бир балакаттык кезден бир чоңою адамдык, чоң адамдын калыптануусуна баратасың балам. Ошол пока сен чоңоюп калыптанган чакты нейтральный болуп эле, жанагындай спорттук кийимдерди кийип, ушундай бир эркек кыздардын бир нейтральный эркек бала кийгенде, кыз бала да кийгенде кийимдер менен кийинип жүр. Мен макул ошого көнөйүн. Андан кийин, анан сен 18ге чыккандан кийин, анан экөөбүз ушуну сен улуу болом десең улуу кылайын. Эгерде ага чейин ойлонуп жок, мен мама туура эмес кылып атыптырмын десең, аныңды кылып берейин десем, балам ушуга макул болгон да. Ал уулуңуз операция жасаттыбы, жасат элекпи? Жасаткан. Бир оор эле болду да, кандай болду экен ошол? Эми бул балдар операциясына макул болбойюн десем, бул башынан эле кененеги кезинен эле эркек балдарча басып, ушул мүнөзү эркек балдардай болуп жүргөн кыз болчу да. Анан мен бул эми балалык сезим менен анын үстүнө балдар менен ойночу. Анан мен ошондой балдарды мурда деле көрүп жүрчүмүн, анан ошондойго деп эле ойлоп жүргөм да. Анан кийин ушундай болуп калгандан кийин, анан мен
эме кылганга туура келди да, операция жасатканга. Себеби жанагы этин төшүн этине чаптап скотч менен таңып жүрчү экен да. Мен ушуну көрчү эмеске. Анан баягы экөөбүз биринчи 16 жашка чыкканда, экөөбүз биринчи сүйлөшүп атканда балам бул эмне кылганың? Аркы беркиде экөөбүз ушундай катуу бири-бирибизди түшүнбөстүк менен бири-бирибизди даже уруша кеткенге чейин барып сүйлөшкөндө кофтасын чечип, мына мен монтип жүрөм дегенде баягы скотчту баняга чейин эле чаптап алат экен да. Анан ал тартканда, скотч тартканда могу денедеги тери кошо ажырайт экен да, скотч менен кошочу. Ошол жуунуп алып деле кайра ошонун үстүнөн бала да скотч менен чаптап жүрө берчү экен. Баягынын кээ бир жерлери скотч менен кошо чыгып кеткен терилерин көргөндө менин жүрөгүм, мен өзүм даже өзүмдү жоготуп кое калдым. Балам үчүн араң чыдаганда. Анан ой балам, ой бул эмне кылганың? Жок дегенде ушунун үстүнө бир жука марле коюп туруп деле анан скотч менен байлабайсыңбы десем, марле ары бери жылып кетет мама. Ошол себептен жылаңач этке чаптайм десе, сайсүйүүнү сыздайт да. Анан кантип операция жасатпайм. Туура. Биз сөздү жыйынтыктоодо муну айтайын, бизде урматтуу бизди көрүүчүлөр, арттагы апаны караңыздар. Кадимки карапайым айылдын тургуну да. Сиздерди карап турган мен Олжобой Шакир. Менин да кызымдын тагдыры кийин бала болуп чыкты. Анан бул экөөнүн сиздикин айтып отурсаңыз меникине да окшош да. Менин балам дагы кенедейинен ошол коомдук туалетке баргысы келбейт, себеби кысынат, кымтынат, арлы кандай шантаждар жол бериши мүмкүн, өзүн ошол бирде парталашып окугандарчы. Ошондон улам мен коомчулукту тек гана буга айтар элем. Келгиле, биз адам тагдырын бир оңой көрбөйлүчү. Адам дүйнөсү бул өтө татаал. Ким эле ушул азапты башынан кечиргиси келип, ушул эгер силердин көбүнүн түшүнүгүндө мындай болуп атса, бул Западтын эле рекламасы менен же пропагандасы менен деп. Жок, бул эч кандай пропаганда жок. Кыргыз коомундагы бир шорлогон тагдырда булчу. Анан адам ушу акчага, ушу жан этинен оорутуп бирденке алмаштыргысы келеби? Адам тагдыры жана эле оюнчук эмес да, ким эле ошол өзүнүн полун алмаштыргысы келсин, же болбосо ким эле мен маселен 6 саным аман киши, мен кантип эле гей боло алам? Эркек эркекке боюн сунуп жакындата алабы? Дене боюң дүркүрөйт. Болбосо лесбиянкаларды келер, кантип эле нормалдуу кыз менен кыз жылаңачтан эле бирине бири жакындашкысы келсин. Бул тек гана Кудай Тааланын жараткан феномен экен. Эмнеге биз ушуга түркөй мамиле кылабыз? Эмнеге караңгылык кылабыз? Бир адамдык сезим менен, адамдык көз караш менен карайлычы. Сизде жыйынтыктоочу сөз барбы? Жыйынтыктоочу сөзүм бар. Мен ушул жака келип, сиз менен мына азыр маектешип атам. Буга чейин да көп адамдарга жолугуп, көп докторлорго жолугуп, алардын да маегин угуп көрдүм, бирок эч кимден эч кандай жардам боло элеки. Ушу балама деле башка баламдай болгон балдарга да жардам берген эч ким жок. Ооба. Булардын документтерин дагы жасап бергенге дагы эч ким даже уккусу келбейт. Могу акмак келесе баланы чыгарып койгулачы деген күнгө чейин барган. Анан ушуга бир эл аркылуу, телевидение, сиздер аркылуу, YouTube каналдары аркылуу ушу балдардын көйгөйүн чечип берсе деп мен ушу биздин падышабызга, азыркы боло турган падышабызга дагы өйдө жактагы ошол аткан энелердин баарына кайрылат элем да. Ушундай балдар кайрылса, ошолордун тагдырын чечишип, аларга иш берип, жумуш берип, Кыргызстандан кетирбейли, менеңдөнгөн эненин шорун шорлотпой эле балдарыбызды ушу Кыргызстанга эле калтырып койсо деп суранат элем. Жүрөгүңүз тартпаңыз эже. Биз урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен жыйынтыктайбыз. Биз апалардын көз жашын аяйлычы, энелердин көз жашын аяйлы. Ошол гейлердин да, лесбиянкалардын энелери бар. Баарыбыз энеден туулганбыз. Бирок ошолордун лесбиянкалардан мурда энелер кыйналып жүрөт. Энелер ошол балдарынын укугун коргой албайт. Себеби балдары же бир жеңге окууга, же бир ишке барып жайгаша албайт экен. Анан кыргыз коомунда буларга чочоңдоп кыйындык көргөзүп, буларды баса калып, буларды бир коомду бир буза турган бузуку катары көрбөйлү. Алар дагы кыргыздын урпагы.
Алар да Кыргыздын каны. Саламатта калыңыздар.